Ulamадан қалған сөз, уғыттанып шыққан сөз, арбын жомақ болған сөз, ат көтергіш толған сөз. Ерендерден алған сөз, енші болып қалған сөз, қарлардан алған сөз, қалқ ішінде қалған сөз. Қылымдардың қиырынан қыл шайнаған қырғызға желдей тарап жеткен сөз деп Манас айтылады емес пе, білім. Башында шундай, мына ушул келатқан сөз, бұл байырғы аталардан келатқан бұл Манас. Манас дастаны, Манас эпосу. Анан ушул Манасты кандайча айтып калдың билим? Мына ушул жөнүндө токтоло кетсең алгач. Биринчиден арыбаңыздар, мен өзүм Балыкчы шаарындагы номер 4 мектеп гимназиясында окуйм. Алгач эле кантип Манас айтып калганын жөнүндө айтсам, бизде Манас таануу деген республикалык масштабта конкурс бар. Ошол конкурска Балыкчыдан Гүлжигит деген байкебиз даярдап, ошол конкурска алып барып, анан ошол жерден манасчылар менен таанышып, ошолордун арасында жүрүп, ошондон баштап кызыгып айтып, ошондон кийин айтып калгам. Кайсы манасчыларга кезиктиң ошол жерден? Ошол жерден Рыспай Исаков, Дөөлөт Сыдыков деген агаларыбыз менен ошол жерден көрүшүп, жолугушуп. Мына эме Манастын көп да Манастын ичинде турабы? Манас өзү бөлүнүп кетет. Ооба. Үч тип болупчу. Манас, Семетей, Сейтек, анан алдындар уланып кете берет эмеспи? Анан эме Манастын ушул бала чагы деген бар. Анан Манастын жанагындай бу жерине келиши бар, турабы буяка? Хан болуп көтөрүлүшү бар дегендей. Анан Манастарда жанагы улуу казат дегендер, Көкөтөй нашы, жана башка темалар көп ичинде камтыган. Ошолордон айтып жүрөсүңбү? Кайсыларды айтып жүрөсүң дегендей? Ошолордон айтып жүрөм, ичтеринен Көкөтөйдүн ашын, чоң казаттан, Манастын төрөлүшүн, колдон келгенин айтып жүрөм. Ал эми Семетей, Сейтектерденчи? Семетейден, Сейтектен айтам. Үзүндүлөрдөн? Мана силердин айылыңарда деп коеюн, Балыкчы шаарындагы Сапарбек Касманбетов деген манасчы атаңар бар эле чоң. Ооба. Ал кишини көрүп калдыңбы? Ооба, көрүп калдым. Мындай отуруп маектешүүгө убакыт эле болгон жок, мындай сыртынан эле көрүп калдык. Ал кишине? Ал кишине өтө карып калгандыктан, жашы келип калгандыктан. Ошо мезгилдерде. Эми Манас айтуу аян аркылуу берилет да, турабы? Сага анда келип калдымбы? Өзүм кызыгып жүрүп, аркасынан окуп жүрүп, биринчи өзүң дагы аракет кылышың керек дегендей, өзүм да аракет кылып, окуп, жаттап, китептерден көп окуп, сөз байлыкты өстүрүп, сөзүмдү өрчүтүп, сөз таптап, ошентип окуп жүрүп, анан кийин ушинтип эле айтып калдым. Манаста. Мына Манастардан сен ушактуу, курактуу жигиттер бар азыр мезгилдердечи. Ооба. Мына Үмөт деген бар, Мынакей азыр сенден да кичүүрөөк. Мектепте окуйт, Бактыдуулонот айылында. Анан да башка Манаста көп жүрөсүң, мына өткөндө эле бизде дагы келип кетти, мына 6 жаштагы манасчы. Саид мырза деген. Саид. Жаш бала, мына 6 жаштагы. Ушул бала дагы 3 жашынан Манас айта баштаган экен да. Мына аларды көрүп атасың дегенде. Өзүң канча жаштан айтып калдың Манасты? Өзүм мен ошондо 13 жаштан баштап айттым. Манасты. Эми ушул Үмөттөрдүн жана Саиддердин айткандарына кандай карайсың Манастачы? Манастын айткандары Саид мырза кичинекей кезинен бери айтып келатат. Ал баланы тааныйм. Жетөгүздүн Дархан айылынан болот. Кичинекей кезинен бери тааныйм. Жакшы карайм айтканына, жакшы айтышат, баа берем дегендей. А улуу манасчыларданчы? Улуу манасчылардан бардыгына баа берем. Замир Баялиев, Дөөлөт Сыдыков, Рыспай Исаков, айрыкча ушулардын манасын көп угам. Эми бизде мынакей Залкар манасчылар деген да бар да, ар жагындачы. Мынакей Сайыпка Каралаев деген атаң болгон, Ооба. Мына бүгүнкү күндө өзүң көрбөсө дагы ал кишилерде. Мынакей Каба Атабеков дегенде, Шабай Азизов деген манасчыларды, Уркаш Мамедалиев дегендерди. Бирок теле аркылуу, радио аркылуу угуп келсең керек да, айткандарды. Ооба. Мына Сайыпка айтаны кандай айткан варианттары бар, жанагы Тайторун чапкан жерчи, кандай айтат? Алар жөнүндө айтсаң, өзүнчө эле толкуп ташып кирип кетесиң ал нерсеге. Маани берип уксаң, кунт коюп уксаң, кирип угасың, ошол дүйнөгө аралашып, ошол дүйнө менен жүргөнсүп, жада калса кээде Тайторун айтып жатканда, Тайторунун үстүндө Тайторун чаап кетип бараткандай болосуң. Демек сен баягы Манасты айтууда дагы ошондой нерсе деп турабы? Ошол берилип, ошол менен чогуу жүргөндөй болуп Манастар менен ошол Манастын дүбүртүндө, Ооба, албетте Манастын дүбүртүндө айтып атканда жанында жүргөнсүп, ошол дүйнөгө аралашкансып.
Анан биздин кыргыз элинде бир жакшы сөз бар. Башканы коюп манастайт дейт да. Бар жерлерде. Көп сөзөн керек, ошо манасты биринчи айтыш керек экен да, туурабы? Манасты. Анда бирим анда кезекти манаска берели, башканы коюп манасты айта алат да. Башында эле манастын түп каталарынан баштасак, түп катасы Каракан, Каракандан кийин Огуз хан болгон. Огуз хандан кийин Аланча хан уругунан Байгур, Уйгур дегендер болгон. Байгурдан Бабыр, Бабырдын уулу Түбөй, Түбөйдөн Көгөй, Көгөйдүн уулу Ногой болгон. Ошол Ногойдун Орозду, Үсөн, Бай Жакып деген 4 уулу болгон. Ошол 4 уулунун бири Манастын атасы Жакып болгон. Учурунда Кытайлар ошол 4 бир тууганды чачыратканда Чыйыр деген Жакыптын агасы болгон. Ошол Чыйыр деген Жакыптын агасынын аялын Шакан аттуу аялын Жакып өзүнө аялдыкка кылып, ошол Чыйырдан калган жесир деп Шакан аттуу аялды кийин Чыйырды аталып кетет. Ошол аялды алып, кийин Бөйөндүн уулу Чаяндын Багдөлөт аттуу кызын алат. Ошону менен Жакып 50 жашка келгенге чейин балалуу болбой, ошондо арман кылып жүргөн кез экен. Кече тукуму жок өтөм деп, туяксызган тип кетем деп, жалгыз куу башым бар, анан датым кимге жетем деп, күндө түндө тыным жок, дүнүйө жыйдым мепеңдеп, ажал келсе бир күнү, анан акыретке кетем деп, артымда туяк болбосо, артык дөлөт нетсем деп, мазарды көрсө Жакып бай, анан баркырап канаң ыйлап жалындың уй, бербесе гана теңир чарам жок, 5 түлүктөн мал жыйдым, агалкым 5 чака гана пул чаңарам жок деп уй, ателес гана шайы дүрүй, артымда бала жок туруп, агалкым арбыды гана мынча дүнүйүң уй, менин талада жүр тайларым, таптап минер жанагың, жылкыларды моминтип, мине турчу балам жок, анан талайым аңыйлайын деп ошондо Жакып бай малдан төдөн кайтыптыр, айылына момунтип келе жаткан кез экен, көзүнүн жашы шорголоп жетип келген кез экен, айылга кире бергендең айылдашы жанагың, Акымбек уулу Меңдибай 11-деги жашы бар, элден чыгар чыкпас башы бар, жана турган Меңдибай, айланайын ата кеңнегең ыйлап жатырсың, эртеден бери карасам көзүңдүн гана жашын тыйбайсың деп кебин мынтип салганда, жана турган Жакыбың тилин жутуп алгандай, шолоктоп эми кеттеле, андан арың өттеле, ак өргөгө моминтип эми жете келделе, эки көздүн жаштары толуп эми калыптыр, ителгидей кайран көз, ирмебей көзгө жаш алып, карагаттай кайран көз, ошондо камчы бою жаш кетип, так ошондо карачы жана турган Жакыбың, балам жок деп зарланып ыйлап аткан кез экен, ошол күндө байбече айланайын Жакыбың, акыл эсти
кыйсаңчы айланайын Жакыбым деп ошондо чыйырды. Кебин айтып тур деле аңгеме дүкөн кур деле кечегисиң Жакыбың айланайын байбиче эң эртелегиштир жатырсың так ошондо карачы балаң сенин жок туруп эркин ойноп жүрүпсүң деп ошондо береге мындай кебин сал деле ачууланып бек айттың ана ошондо жанагы Кайран Жакып атакең келтирип гана сөзүн бек айттың бу ошол күндө береге жана турган чыйырды ыйлап алыптыр так окуй курган жан айтышып эми жатыптыр жана турган карачың бак дөөлөткөн айткының менден өткөн жаш эле анын керемети бар эле так окуй курган жан менин карып калган чагым бар айланайын Жакыбым деп ошондо чыйырды мындай кебин урду элең атаңдын көрү курган жан баласы жоктон зарланып Кайран энең чыйырды эмиң амалы гана мынтип кур делең ар жак жактан аң таңдап басып келет бак дөөлөт анча мынча калтаңдап шашып келет бак дөөлөт ана ошондо берегиң жана тургана көргө эми кире бер деле так ошондоң бак дөөлөт мындай кебин нур деле айланайын Жакыбым эжекемдин жолун кууп этегимден кан чыкпай так ошондо карачың ушинтип эми жатырмын мөнөсүз жыгач отундур туубай турган болгонсо тумшугу жок катындыр деп ошондо карачың кыялын эми көрсөтүп басып кетти бак дөөлөт ана ошондо боз үйгө шашып кетти бак дөөлөт так окуй курган жан ушинтип жатып энекең ыйлап аныптыр атаңдын көрү курган жан кыбыланып баштанып анан жаздыгын гана мыктап жазданып уйкуга көзү барыптыр уюктап алыптыр чыканагы талыптыр Кайран энең чыйырды эми чырметип канаң уйкуң алыптыр анан уктап жаткан кезинде ак селдеси башында ак сакалдуу бир адам мунун кирип келди башына атаңдын көрүү дүнүйө жана турган карачы азелден ширин бал алма аяктай болгон ал алманың сурасаң кызыл алма кыз деди кызматкерибиз биз деди так ошондон энекең чочуп эми кеткени ойгонуп эми кетиптир жана турган карачы Кайран Жакып атакең жолдон келе жатканда Акынбектин Меңдибай 11 жашар бала элең атаңдын көрү дүнүйө жетелеп келген тулпарың жана турган Жакыптын качып эми кеткенде жана турган Меңдибай артынан гана кууп кетти элең ай ошол Меңдибайдын энеси бейжай катын эмеспи өзү келип алыптыр адыр толгоң жылкыңды алкының албаймын коро толгоң жылкыңды коромо батырып эмиң албаймын айланайын чыйырды окшотуп эмиң өзүңө ушинтип эми салдыңбы мени сорум мынтип каттыбы балекетке калдымбы кунун берсең албаймын тур баламды тапкының деп ошондо Канымжан айгайды чындап салыптыр ана ошондо берегиң айгайлап канаң эми калыптыр ай эриңдин эмиң ойгот деп жана турган Канымжан Кайран энең чыйырдың ага мынтип тур делең амалы гана кетип кур делең ошол күнүң энекең атакеңе барганда жана турган атаңдын
Сунған бұту жазылбай, жұмған көзің açılбай, уқтап емің атыптыр, қоңыруғы баш жарып, тана тұрған атаңыз, ұйқыға көзі барыптыр, уықтап қалыныптыр, ойғыт бойым байым деп, уқтап емің алысын деп, есті жаненнен чиырды, чығып емі кеткенім, жана тұрған қаным жан, ағаң емі жеткенім, алдап солап соротоп, андан арың жаннағы, қаным жанды кетірді, атақ оқый құрған жан, андан біраз өтпедің, атаңдың көрі дүние, жана тұрған Жақыптың сұңған бұты жазылып, жұмған көзің açылып, ойғонып қанан емің алды, ай, башынан өткен іштерді, қайран енең чиырды, айтып қанан емі салды, ай, айланайын Жақыбың, жана тұрған қаным жан, айғайдымында салыптыр, айғайлатып қалыптыр, де ошондо тұрғанда, жана тұрған Жақыбың, мындай келін ұрғанда, айланайын кемпирем, аман болсоқ бір өзүз, анан толот кемтиген, де ошондо берегин, қайран Жақып ата кең, санасынан алмады, ана ошондо кемпирем, уктап эми жатканда, эң аябай сонун түш көрдүм, бир башка чаң иш көрдүм, кукулуктан чыкса, куштан башка үнү бар, куйрук башы жалтылдайт, ана ошондой түрү бар, атак окуй курган жан, айланайын чыйырды, бул түшүмдү жорчо, де ошондо тургандан, атаңдын көрү курган жан, атаңдын көрү Жақыбым, мен да жакшы бир ишти түш көрдүм, де ошондо тургандан, атаңдын көрү курган жан, жана турган чыйырды, айланайын Жақыбым, чогултуп элдиң алалы, 40 пени чындап соёлуң ошол турган элдердин, биз батасын ганан алып коёлуң деп. Ошондон ачууланды бай Жақып, бир башка чагарачы, жулунуп эшке чыккандан, айланайын жанагың, айкырык добуш жанагың, асмандан үндөр чыгыптыр, бир башкача болуптур, так ошондон асмандан, айланайын ата кең, акылыңан жаңылбай, эсиңди жыйчың ата кең, деген үндөр улду, ошол күндө Жақыбың, бир башкача болуптур, туюлуп жаман иштериң, аң-таң болуп туруптур, атак окуй курган жан, качып эми боз үйгө, эми кире бергенде, жана турган Багдөлөт, аркадан келип кириптир, атак окуй Жақыбым, түндө жатып түш көрдүм, түшүмдө мүшкүл иш көрдүм, бир башкача баягың, анча мынчаң иш көрдүм, жана бозала туйгун болпоңум, боз карчыга чолпонум, бир башкача түш көрдүм, түшүмдүн эми жоручу, деп ошондо турганда, атак окуй курган жан, амалымын деп курганда, ана турган Багдөлөт, атаңдын көрү Жақыбым, малдың алаябай эми соёлу, жана турган карачы, жетимдердин алдына, эми мынтип коёлу, батасын алып коёлу, деп ошондо турганда, ачууланып бай Жақып, эшке чыга бергенде, жана турган каным жан, өзү келип алыптыр, Акынбектин энеси, бейжай катын эмеспи, бери басып келиптир, айланайын Жақыбым, 50 жашка келипсиң, ушул күндө сен өзүң, бир балалуу сен болбой, андан ары карачы, кубаш болуп кетипсиң, деп ошондо турганда, атак окуй курган жан, жана турган жылкыңды чыпалакаң албаймын, бул күндө мага баласы, баламды таап келгиниң, деп ошондо карачы, жана турган каным жан, догурунуп тур деле кайран атаң Жақыптын, агалкым, амалы гана мынтип кур делең.
ошол күндө Жакыбың аңтаң басып момунтип шашып кетип баратат. Ата кокуй курган жан эрбелдей беллести ашып кетип баратат. Анча мынча көп жерден качып кетип баратат. Ата кокуй дүнүйө Меңдибай деп жаңыртып жанаң аска тоолорго бакырып кетип баратат. Агы төкө келгенде кайран атаң Жакыбың жана жоголуп кеткен туучунакты көрдү эле. Анын жайын сурасаң атаңдын көрү курган жан үстү жагын карасаң жолборс териси жамынып анан бир башкача камыныбай. Атаңдын көрү дүнүйөң ошол күндө байкасаң жабылып жолборс териси жок экен. Ошол кезде Меңдибайдын издедиң айгайды салган бул бала деп ошондон атакең бир башкача сүйлөндү. Кунун төлөп берем деп бир башкача күйлөндүң. Атаңдын көрү дүнүйөң нар жактан карасаң көгөтөктүн бетинен Меңдибай келип калды элең. Айланайын атаке, сен балам жок деп неге зарылайсың? Ата кокуй атаке, балаң сенин бар экен. Ата кокуй дүнүйө аландың өзүң алчудай бир башкача жан экен. Да туучунак менен атсам жолборс чыга калды эне. Ошол күндө туучунак туяк менен тептиби же жанна келген балаңыз күрсү менен урду. Аны билбей калыпмын, алсамаган өзүң ал жетпес. Чабыша кетсем жан жетпес. Ата кокуй атаке, ошол бала менен мен жүрдүм. Ойноп эми мен күлдүм, салкынды сууну бойлодум. Таң атканчаң ойнодум, күрөшүп эми биз жатып. Утулуп калган жайым бар, нар жактан чоролор чогулуп келген жайы бар. Манас бакырып, Манас тавран чакырып, кыргыз бакырып, кыргыз тавран чакырган. Балдарыңыз көп экен деп ошентип турганда жана турган атаңыз жин шайтан кирдиби буга деп эми мынтип ойлоп тур. Андан кийин курган жан алып барып баг дөлөт менен чыйырдың алып барып ошогоң аның эме коюп тур. Ошол күндө сурасаң атаңдын көрү курган жан алып барып эмиң алганда, окуянын баарысын айтып эми салганда. Жана турган Меңдибай көдөк бала Турбаева калп айтып жатса Меңдибай, Кудайым канаң өзүң урбайбы деп ошондон аялдар ушинтип канаң эми калды элең. Ай жана турган Жакыбың түлөт көргөнгө ошондо макулдугун бериптир. 7 сыйыры уйларын ошондо сойдурдуп канаң эми коюптур жылкылардын баарысын. Аны ошондо канаң союптур. Бир башкача болуптур атаңдын көрү курган жан. Амалы гана мынтип куруптур. Эл баарысын чогултуп, кыргыздардан бай жигит, казактан үчүн карыя, анын барын чогултуп, түрктүн улу дамбылда, Түмөн байдын абдылда, казактан үчүн карыя, алчын менен абагы, атаң булдан калганы, барысы келип алыптыр. Ошол күндө жанагың атак ошондон түшүмдү жоруп эми бергиң деп эми Жакып чыкты эле. Ата кокуй курган жан ошол күндөн эстүү жан, жана турган бай жигит өзү туруп алыптыр. Кукулукта бүн чыкса куштан аппак жүнү бар. Аны ошондо мунуңуз эркек улду болосуз. 60 кулаш жип менен кармай албай койгонуңуз жана турган балаңыз эми болот деп 60ка чыкканча дүйнө жүзүн оет деп алайманды чоң мүшкүл салып эми коет деп так ошондо карачың бай жигит мынтип айтыптыр. Жана турган чыйырдынын түштөрүн мынтип жоруп коюптур. Атаңдын көрү дүнүйө ат эле шайы дүрүйө кызыл алма кыз деди. Так ошондо карачы кызды болосуз чыйырды деп ошондон сүйүнтүп эми мынтип калды эле. Жана
жатырған баг дөлөттүн түшүнө дамбылдагана жоруп алды элең ой. Арадан 2 жыл эмиң өтүптүр, жана тырган чыйырды боюнан эми бүтүптүр. Так ошондо байкасаң келтирип акыл чайкасаң 2 жыл өтүп калган соң атак окуй курган жан 3 ай эми толуптур боюна бала бүткөнү. Так ошондо карачы 3 ай эми жеткени жетпегенден эткени. Кечегисин көрдүңбү жана турган чыйырды тамак жебейт аш жебейт атаңдын көрө дүнүйө мөмө чөмөң аш жебейт бир башкача болуптур жана турган карачы каңгайдын кара мергениң тоо дегендин башынан эй жолбор сатып алыптыр терисин сыйрып аласың анан кийин жанагың сатып эми саласың деп ошондо жанагың каңгайдын кара мергени жолбор сатып алган соң терисин алып кетиптир өпкө боор жүрөгү аман эсен калыптыр. Ошол күндө жанагы сыйырчысы бадалбайды чыкырып атаңдын көрү бадалбай каалаганды берейин тетиги капкандын кара тоосунда атаңдын көрү дүнүйө жолборсторуң бар эле жолбор сатып келгиниң жолборстордун жүрөгүн алып келип мага бергиниң деп ошондо калгандан атаңдын көрү дүнүйө. Кечегини бадалбай алдаң угуп алыптыр каңгайдын кара мергени жолбор сатып алды деп атаңдын көрү дүнүйө. Андан ганан өзү кайтты деп ошондо бадалбай аттанып жолго чыгыптыр адыр бел менен адырмага ашу жер менен будур бел менен будурмага ашу жер менен ашып эми баратат анча мынча көп жерден качып эми баратат анын жайын байкасаң атаңдын көрү дүнүйө өрүк төрүгөң болгон жаңгагы түшүп дөң болгон жыландарың аркандай чымчыктары күчүктөй ана ошондо карачы тереке тууган куштары теминип турат учканы кайынга тууган куштары камынып турат учканын ошондой жердин баарысын ашып эми алыптыр ана ошондо карачы жана турган жолборскоң жана турган бадалбай өзү гана жетип барыптыр ай жүрөгүң гана эмиң алыптыр ай жолдон келе жатканда тели деген оорудан жылкың өлүп калыптыр ошол күндө бадалбай жылкыга көзүн салыптыр жылкычылар жыйылып ушинтип эми жатканда жана турган байбиче жана турган талгагы чымбың өзү калппы деп жана турган жылкынын жүрөгүн сууруп алыптыр энекеңе момунтип алып барып салыптыр алып барса жанагы жаңгазандай казанга эмиң алып келиптир чалабыла бышырып жалба менен ийиптир ошентип менен ичиптир мокумуганып калыптыр ошол күндөн энекең жыргап жатып калыптыр атаңдын көрү дүнүйөң андан кийин сурасаң 9 ай 9 күн өтүп ошондо эл манасканан эми келердең атаңдын көрү дүнүйө толгосу гана мунун башталдың ай энең баканды кармап бакырып түндүктү карап түйүлүп бир башкача бакырды кайран энең чыйырды айгайды салып чыңырды атаңдын көрү дүнүйө белин тартып жаткандар иштебей колу калыптыр
толгого 7 күн болгондо, 7-чи күнгө толгондо, ан ошондо сурасаң, төрөлөр малы болду деп, дамбылданын катыны, анан даярданып алыптыр, берди байдын катыны, бул да беленденип алыптыр, ак балтанын катыны, анан азыр болуп калыптыр, куту бийдин катыны, анан курсагын оңдоп алыптыр, так ошондо карасаң, энеңдин баканак эле суусу шаретти, баланын үнү ошондо барганан этип бареттиң ай, атаңдын көрө курган жан. Эркек улду болду дегенде жана турган энекең бир башкача сүйүнүп, ан ошондо күйүнүп, так ошондо курган жан жоготуп эсин ийиптир, бир башкача болуптур, оңбогондой болуптур, аң таңдабай катындар, аныктап көрчү капырлар, жерден алгын тездеди, жана турган манастын киндигин эми кестеди, атак окуй курган жан, жана турган каным жан, киндигин эми кестеле, ошону менен бул өзү жана турган манастын энесиң болуп келделе, атак окуй курган жан, киндигин эси болуптур, оңбогондой болуптур, ар жактан карасаң жана турган Канышбек, эң эр манасты момунтеп колгоң эмиң алганы, бир башкача толгону атаңдын көрө дүнүйө, 30дагы баладай түшүп кетчи жанагы, уруп ичи кебете бир башкача бар экен, маңдайы жазы башы куш, бар боюнда турат туш, кочкор тумшук кош кирпек, көркү калча көзү тик, бир башкача карашы жана турган манасы, атаңдын көрө дүнүйө озантмака баланы, жана турган Канышбек оозуна эмчек салганы, өзөгүнүзө бир соруп, ана турган Канышбек эмиң өлө гана жаздап калган. Сенин атакең өзү Жакыпбай, эркек улду болгондо жүрөгүм токтоп эми калбайбы, же жарылып жүрөк кетпейби, ушул турган Жакыбың аркы дүйнөгөн өзү кетпейби, жыгылсам да мен өзүм талага барып алайын, талага жатып калайын, атак окуй курган жан сүйүнчүгө келишсин, кыз болуп калсаң эгерде келбей өзү турсун, эркек улду болсом мен жүгүрүп мага келгиле, сүйүнчүсүн барсын, калтаң алтын бар, барсын анын беремин, атаңдын көрү дүнүйө чачып эми беремин деп ошондо жанагы убадасын берделе, 7 куратты байлатып, андан кийин жанагы 40 бозатты байлатып, сүйүнчүгө жанагы камдатып эми койделе, эми мынтип тойделе, атаңдын көрө дүнүйө көгөтөктүн бетине атакең чыгып кеттеле, атаңдын көрө курган жан ак балтанын жубайы, суксур моюн Сулайка, атаңдын көрүң ак балта, жана турган Жакыбың эркек улду болду деп, талага чыгып барганың, талага сен чыгып баргының, атаңдын көрү дүнүйө ошол күндө Жакыпка кабарды чындап салганың, атаңдын көрү Жакыбым эркек улду болдуң деп айтып эми калгының, калтаң алтындан алып келип өзүңө эми коюп койгонуң деп ошондо карачы, тынч жаткан ак балтаның момунтип кулак мээсин жеделе, жана турган ак балта көк чолок той тулпарга алкынып эми мингени жаадай болгон тулпарга, жайдагы эми кеткени
атағы ұрған жан. Ей, жана тұрған көкчолок жайын сұрасаң, арышқа минсең арыбас, жолға чапсаң жорубас. Атаңның көрі дүние, кетмен туяк кең сору. Келішке минер мал эле, чара туяк койон жон. Чабышқа минер мал эле, ошол малды миниптір. Атаңның көрі құрған жан, аралап эми кетиптір. Аралап эми баратса, атағы қой құрған жан. Ал таңдата жанағы көкчолокту бастырып, тағы ошондо құрған жан, бір башкача шаштырып, кетип эми баратат. Атаңдың көрі ұрған жан, толтырып қана суының алды әле, қайра келіп жақыпқа бетінен емі чаштелең айланайын жақыбын. Еркек ұлды болдың деп, сүйіншісін бергенің де ошондың ақбалтаң емі мүнтеп қалғанда. Атаңдың көрі ақбалта, қатындардан ұғып, сен өзі жетіп емі келдің бе, ишенбе жақып айтқанда, ишендіріп жанағы, жана тұрған ақбалта, емі тұрған балаңдың, тай чабым жерген үндөрі, ұғылып емі кетіптір, кетпегенде нетіптір. Атағы қой жақым, құттықтайым деп жанағы, емі мүнтіп айтқанда, бір қалтаң алтын беріптір. Ақам бар болсын үйрінін, жана тұрған бір жылқы, андан дағы беріптір. Қалаған қыздан сен өзің, бірді тандап алғының, аны дағы беріптір. Андан кейін құрған жан, қалғандарын сен өзің, қатындардан қамтып ал, келіндерден қымтып ал. Де ошондо жақыбын, сүйіншісін беріптір. Ошонтип эми кетиптир. Атағы қой құрған жан, айдан бері келе бергенде, жана тұрған ағырығы, эми жете бергенде, кирип эле карасаң, манасты көрделең, атаңдың көрі дүнүйең, колгоң алып көргөндө бир башкача сынады. Муну маңдай жазы башы уш, бар боюнда турат туш, кочкор тумсук кош кирпик, көркү калча көзү тик, бир башкача жанагың, эрмин өз көрөнөт. Ушул бала чоңойсо, жана турган кытайга қалайманды салат қо, бір башқача момынтип, жүрегін ойып алат қо, деп ошондо жақыбың, жақсылыққа жоруду, атаңдың көрі құрған жан. Ичеріне момынтип, ақсы менен күчөрүдөн, чайдың барын алдыртып, бір башқача момынтип, атағы қой құрған жан, шекерлерді салдыртып, атаңдың көрі дүние, қайран тұрған жақыбың, бір башқача болдырен, атаңдың көрі дүние, жана тұрған қарачы. Жана тұрған барысы, қырғыздардың алдырып, ақылмандың барысын өз ордосуна шаштырып, атаңдың көрі дүние бері жете бергенде қақ ошондо береге. Эми байкап карасаң, атағы қой құрған жан, бері кире бергенде, түрктүн улу дамылда, түммен байдын абдылда, жана тұрған карачы, алтын менен абагы, атаң улдан калганы, чакыртып барын алыптыр. Кыргыздардан бай жигит, аны дагы алдыртып, так ошондо турганда, ат коюну суранып, эми мынтип курганда, атағы қой құрған жан, талқан жұтқан емедей, сүйлебей бары қойып тұр. Аны ошондо берегін, амалы мынтип құрып тұр. Ошол кезде қарасаң, акселдесі башында, аса таяқ шалдырап, кирип келди дуана. Атаңдың көрі дүние, аты маназ болсын деп, чечмеле аны кетсек деп, Мухаммедтен қалған деп, мы дегенің ошол деп, манас қойып кетиптір. Тағы ошондо берегин, манас коюп алган соң, атаңдын көрү дүние, тағы ошондо жанагың, кайран энең чыйырды, калтаң алтындың алып келип, дубанага берди эле жана турган дубана. Жетим менен жесизге таратып кана барын, иделең ай, тою тарап кеткениң ошону менен сурасаң, аражан бир жыл өткөнү, кечегисин курган жан. Жана турган жақыбың, элдин барын чогултуп, атаңдын көрү дүние, чогултуп барын чогултуп, ордосуна чакырып, жана турган карачы,
Қазақтарды шаштырып жиын қылып алды эле, атаңдың көрі дүние той өткөзүп эмес салсам деп кебиң буруп калды эле. Атак окуй курган жан мөммө чөммө жемишке түнөгөр балбан баш кылып, алдыга 100 атан төнү салдыртып, мөммө чөммө жемишке кетирип эми жибердим. Андан кийин карасаң атаңдын көрү курган жан, арадан 3 ай эмиң өткөнүң, Эрманастын бул тою эми келип жеткени. Аны ошондо байкасаң, келтирип акыл чайкасаң, атак окуй курган жан, урусу бар немис бар, ойроттун журту тегиз бар. Күн чыгыштын элинен, Жапандын эли келиптир, Үндүстандын жеринен, жана турган Маннастын тоюн эми көрүптүр. Атак окуй курган жан, чокондо менен түнөгөр, чокондун жайын сурасаң, бир башкача балбан бар. Атаңдын көрү дүние төнү түрүтүп жылдырган, алдына келген балбандын кармап белин сындырган. Ушундай эле балбан деп түрктөн чыкты Түгөлбай, алдан оңой эмес балбан деп алышаң өкө кетиштиң. Атаңдын көрү курган жан, жана турган Түгөлбай, жана турган чоконду көтөрүп эмиң алды элең. Атаңдын көрү курган жан, чаңга гана башын салды элең. Ай, ошентип жатып турган жан, жана турган кыргыздар басып эмиң алды эле. Ошол күндө сурасаң, айгайлашып чуулашып, жана турган кыргыз менен казактар сүйүнүшүп алышып, ушинтип эми турганда ар жактан бир балбан күзүсүн колго күлөптүр. Анын аты Күнөстей, Моңгулдан чыккан балбан экен. Атаңдын көрү курган жан, ушул турган кыргыздын бирден союп салам деп, канына бүгүн тоем деп чоң урушту баштады. Ошол күндө сурасаң, ат чапкан киши талапкер, аш берген киши күнөөкөр болуп жакыбың. 2 күнгө тоюн токтотуп эми салды эле. Атаңдын көрү дүние ызычуунун барысын токтотуп гана жакып алды элең. Ай, андан кийин сурасаң, ат чабылды бир башка, кечегисин сурасаң, эштектердин эл аман өзү сүрөп алыптыр. Тулпарларын сүрөштү, ат чабышка салышып, бары карап турушту. Атаңдын көрү дүние эштектердин жел таман шашып кетип баратат. Баскан жердин барысы туш-тушуна чачырап, анан качып кетип баратат. Аны ошондо байкасаң, келтирип акыл чайкасаң, кулактары тийишип, эң үздөңгүлөр чийишип, бир башкача келатат. Үстүндөгү жаш балдар оң жан баштап алышып, камчыны мыктап салышып, ашып эми келатат. Атаңдын көрү курган жанан ошондо байкасаң, келтирип акыл чайкасаң, кечегисин көрдүңбү? Жана турган жанагы багыштын аты Суркийик, алдыга гана чыгып алып туруй. 500 койдун баарысын утуп гана эмиң алып турай. Айылдың алыс болгондон жана турган 500 кой таштап гана эми салып туруй. Ушуну менен өткөнүм Айкөл Манас батырың, 8ге жашы келгени. Балада болсо жанагы бир башкача бала эле. Керелди кечке жуунат, белин бекен буунат. Кээ бир күнү карасаң, чаң топурак момундай кетип калган жайы бар. Ээн баш өзү бала эле. Аны ошондо байкасаң, жана турган Эрманас, жана жарым челек аракты жалгыз ичсе мас болбойт. Атаңдын көрү дүние кожону көрсө сабаган, баарын көрсө караган. Жана турган Эрманас 8ге жашы келгенде коркутуп баарын алыптыр. Эркелетип энеси багып анын алыптыр. Айланайын курган жан көрүп анын атасы.
Balmайлықтың барысын қайдан келген екенін түшініп балам алсын деп атаңның көрі құрған жана тұрған чиырға атаңның көрі чиырды деп ошондо жанагы кайран жакып атаңыз эми туруп чыңырды кечегисин берегин ошбур деген койчуга муну берип эми салалы ошол жерден ошбурун тарбиялап эми калсынчы так ошондо жанагы тарбияга салсынчы деп ошондо турганда жана турган энеси макулдугун бериптир айланайын Нерманаз бири көздө келиң деп айтканымды кылгың деп ошондо жанагы мындай кебин салды эле айланайын Нерманаз 100гө жакын коюм бар ошол турган жанагы андан ары жанагы ошбур деген балыйыңа өзүң барып калсаң да ошол байгын колунда иштеп эми жатсаң да малыбызга малдар кошулуп эми калат баары мынтип барат деп ошондо карачы Нерманаздай баатырды ата кес Жакыпбай алдап эми калды эле алдап эми салды эле атаңдын көрү курган жарым күнү жол жүрүп жарым түнү жол жүрүп жана турган ошбургаң эми кире барды эле атаңдын көрүң ошбурбай кебит тийсең монун кебит тийсең урда сок кээ бир кезде сен дагы ач кагыл ток кагыл деп ошондо берегин тапшырып эми салды эле кече сиздин айылдашыңыз Кадообайдын уулу бар Кадообай уулу Чегебай экөө момунтип малдын баарын кайтарсын деп ошондо карачы жана турган ошбурун Нерманаздай баатырды багып эми алам деп багып эми салам деп атаңдын көрө дүнүйө ошентип эми калыптыр кечегисин сурасаң алдыга сан жылкынын айдатып Айкөл Маназ баатыр чыга жете бергенде андан кийин сурасаң жана турган койлорду айдап чыга берди эле атаңдын көрө курган күнүнө бирден карасаң бирден козу союптур шишкебек кылып момунтип отко жагып коюптур атаңдын көрө курган кылыктары Манастын бир башкача болуптур күндөрдүн бир күнүндө так ошондо жанагы Кадообай уулу Чегебай Нерманаз экөө момунтип көчөгөн чыгып алыптыр кой кайтарып момунтип талагангалар барыптыр атаңдын көрө курган ошол күндө байкасаң маңдайынан бир бөрү чуркап чыгып жанагы бир козунун жамбаштан тиштеп эми алыптыр капкара болгон тоолорго чуркап эми барыптыр атаңдын көрө дүнүйө аркасынан Нерманаз бөрү деген ушолбу өлтүрүп аны коем деп бүгүн канынан эми тоем деп чуркап эми баратат жана турган карачы шашып эми баратат канын издеп Нерманаз басып эми баратат атаңдын көрө курган кечегисиң Нерманаз бир үңкүргө кирген бөрүнүн аркасынан кирди элең аны байкап караса атаңдын көрү дүнүйө бир башкача көрүнөт чай досто чай кайнаган албан түрлүү жемишти озго салып чайнаган бир башкача кишилер алар эми олтурат нар жакта бир козу алда маарап эми туруптур атаңдын көрө дүнүйө түшүнбөдүң Нерманаз кээден эске келе алса кээден эске келе албай кээде тилге келе алса жана турган Нерманаз кээде тилге келе албай аңтаң болуп калыптыр атаңдын көрө дүнүйө жайын сурап алыптыр атаңдын көрө курган кызыр ыйлас биз деп ошондо карачы мындай кепти салганда атаңдын көрө курган эми мынтип калганда Нерманазың ишенбей эми турганда айтып берип баарысын чай досто чай кайнаган албан түрлүү жемишти оозуна салып чайнаган аргымак бөдө минишкен аземди тондон кийишкен бир башкача адамдар анча мынча көрдүңбү кечегисин Нерманаз аңтаң болуп алыптыр атаңдын көрө курган жана жайларын түшүнүп алган соң жана турган козуну алып барып канаң Манас салыптыр таладан басып баратсаң жана Кадообай Чегебай курсагың ачып экөөнүн союп аны салыптыр шишкебек кылып момунтип
аны коюп алыптыр. Кечегисин көрдүңбү? От жаккангаң оттук ташы жок эле. Бир башкача карасаң, белине балта байлаган, 5 ачар айдаган, маңа чор деген бир калмак, каптал жактан келе атат. Так ошондо Ерманаз кебин чыннап сунделе. Айланайын атаке, отуңузду бериңиз, күйгүзүп эмиң алайын деп ошентип турганда, жана турган маңа чор бир башкача сүйлөдү. Күңгүрөнө күлүндү, атаңдын көрүң Ерманаз, көгүм туман жүздөндү, бир башкача көздөндү. Жана турган чалдың секирип барып Ерманаз төшкө тээп салды эле. Өлөйүн деп калганда Кадыбай улу Чегебай аркадан кармап алды эле. Оттук ташын Ерманаз олжогоң эмиң алыптыр, куурун чечип алыптыр. Атаңдын көрү курган жана турган атаке. Айланайын атаке, сыйың менен кеткиниң, барыйыңы жеткиниң деп ошондо турганда, кечексиң берегиң амалымын деп курганда, атаңдын көрү курган шишкебек жасап жептир. Анан анын этинен эми тоюптур, оңбогондой болуптур. Ата курган колуң сулашы жанагы саламатулуң айнакул, жолдон 200 койдун айдатып сугарып эми жүрүптүр. Жана турган Манаска атырылып келиптир. Ошол күндө Ерманаз жудурук менен бир башка урубийдин Ерманаз жана турган карачы өпкө чапкылап тургандардын баарысын жана турган Ерманаз чачып салды. Көрдүңбү? Жанындагы Чегебай төрөм эмне болор деп төрөң ойго келиптир. Төрөсүн ойлоп тура дей. Жана турган Чегебай байкап баарын карасаң ыйлатып мана салды дейт. Ыйлатып баарын калды дей. Койлорун баары кошушуп ошол жерге Ерманаз тамак жебесеңер кетпейсиң деп ошондо шишкебектен сунуптур. Меймандос эми болуптур. Ошол түнү байкаса Айнакулдун атасы Саламат деген бар эле издеп жүрүп жанагын бир башкача болуптур. Айланайын балам деп тала бойлой кыдырып, таланын барын сыдырып, жана турган Ошпурда алда барын кыдырып, айылдын барын сыдырып, бир башкача болуптур. Антаң болуп баарысы шашып эми туруптур. Жана турган балдарды бөрүлөр эми жеди деп, жана турган карачы жана турган балдарды жолборстор эми жеди деп ойлоп эмиң алыптыр. Атаңдын көрү курган издеп баарын жүрүшсө, кечегинин таңында жана турган карачы Ерманаз чыгып алыптыр. Атаңдын көрү дүние баштап баарын алыптыр. Баарысын эмиң айдатып, атагы куйгурган аны ошондо жайлатып, бир башкача болуптур, оңбогондой конуптур. Айдатып эмиң Ошпурдун үйүнөн эми келатса, баарысын байкап караса, 6 бөрү көрүндү. 6 бөрүнү байкаса, андан бери келгенде алардын келтирип акыл чайкаса, 6 бөрү эмес эмеле Манастын жолдошторуң ушулар. Атаңдын көрү дүние чогулуп баарың алды элең, атаңдын көрү курган эми чын амалды салды элең ай. Ерманастын кылганга жана турган Ошпурбай чакыртып жакып алыптыр. Айланайын Жакыпбай, ушул турган балаңдын алып эми кеткиниң, атаңдын көрү курган эмиң андан ары жеткениң, айылыңа сен барып эс алып канаң эми жаткының, чоңоюп эми калганда анан башка гана жерге баргының деп.